Биз башкалардай эле көптөгөн жылдар бою балалуу боло албай келдик. Мунун себеби кээ бир инсандардын өз кесибине болгон шалаактылыгынан улам эле. Экодон башка жолу жок экенин укканымда катуу стресске түшкүм. Чынын айтсам, бул жөнүндө буга чейин такыр укпаган, эч кезиктирбеген, деги эле бул боюнча түшүнүк жок эле. Ошол күндөн тартып эко жөнүндө маалымат чогултуп, изилдеп баштагам. Анан да акчасын билгенимде дагы бир жолу туңгуюкка түшкөм. Себеби ошол убакта анчалык каражат жок эле. Бул эми бизге буйрган Аллахтын тагдыры деп кабыл алдык. Квартирада да жашачубуз. Үйүбүз да жок эле. Бул сөздү жазганын себеби колунда барлар, бай адамдар гана экону жасатышат деп айтышат. Бирок бардык нерсе өз ниетиңе, каалооңон көз каранды болот. Күнү түнү 2 смена менен иштеп, кымбат кийим кече албастан, кафелерге барбай, каражатты чогулттук. Бишкек шаарынын ГА аталышындагы клиникадан 1,5 жылга созулган лечениядан кийин эко жасаттык. Бирок жыйынтыгы да ийгиликсиз болду. Ошол убактагы жан дүйнөмдүн сыздаганын, жүрөгүм ооруганын сөз менен жеткизүү кыйын эле. Акчага үй алсаң болот, бирок кутун сатып ала албайсың. Акчага керебет сатып алсаң болот, бирок уйку сатып ала албайсың. Акчага жакшы доктур тапсаң болот, бирок ден соолук сатып ала албайсың. Демекчи, ошол убакта менде акча болсо болду деген түшүнүк болгонбу, айтоор билбейм. Артка чегинсем, мен 100% балалуу боло албайт экенимди билем. Ошол үчүн кайра жасатып көрүүнү чечтик. Москвадан бир клиникадан консультация алдым. Казакстанга да барып, ал жерден 2 клиникадан текшерүүдөн өттүм. Ошол жактан жасатууну чечтим. Ал жактан полип бар деп операция жасашты. 1 айдан кийин кайра киста пайда болуп, аны алдыруумду айтышты. Бишкектеги белгилүү бир хирургка бардым. Операцияга чейин 1 ай дарылануумду айтты. Андан соң ал врач мени Анкалаев клиникасында Айнура Бекеновнага барып текшерилип көрүүмдү сунуштады. Жылуу мамиледен уламбы же эко жөнүндө жеткиликтүү түшүндүрүп берүүсүнөн уламбы, мен бул клиникадан жасатууну чечтим. Профессор да мага кистаны алууну шарт эместигин айтты. Ошентип 2017 жылы боюмда болуп, 2018 жылы эгиз кыздуу болдук. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул инсандарды себепчи кылып, бала жытын жыттатканына. Төрөгүчү ар бир суроомо так жооп берип, колдоп, дайыма жардам берип, тажатканыма карабай жылуу сөз күч-кубат берип турчу мага. Үйгө конок келсе, берген тамак ашың эмес, кабак кашың маанилүү дешет го. Бир жылуу сөз жашооңду кандай өзгөртүшү мүмкүн? Бир инсандын жашоосун талкуу кылганда мурда анын баскан кадамын басып көрүү керек. Башынан өткөн инсан гана бул сезимдерди түшүнүү менен кабыл алат. Кыздарымдын бир күлкөсү бул кыйынчылыктардын бардыгын унуттуруп коет. Болбой калса, врач күнөө эле эмес, себеби түйүлдүккө да жашоо берүүчү, тагдырды жазуучу да бир гана Аллах эмеспи? Эч бир аял затын бала жытына зар кылбасын. 1000 армандан бир арман. Азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Медицинанын өнүккөн убагы. Бул да бизге берилген дагы бир мүмкүнчүлүк. Учурдан пайдаланып, клиниканын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиремин. Өзгөчө Айнура Бекеновна, Зуля жана эмбриолог Башак айымга.